Амансып ханым. Аманчылык. Sizge 21 yılımdan belek geldi. Азыр биз кайсы кылымда жашап атабыз? Siz 12 yılımda, biz 21 yılımda. Жакшы. Бардык кылымдарга менден салам айтам. Алдагы көзүндө кемде? Hanım, bul günden korgonуучу көз айнек. Абдан жакшы. 21-кылымга рахмат. Ой, бул не болгон 21-кылым белеги? Жоқ. Ханым, бул деген азыр 21 кылымдын технологиянын жеткенчеги болуп турат. Буну менен иштесеңиз болот. Буну менен сүрөт тартсаңыз болот. Буну менен бүткүл дүйнө жүзүн менен сүйлөшсөңүз болот. Ушуну менен. 21-кылымдагы эң атактуу падышалардан барбы? Бар. Ким бар? Байден бар. Зеленский, Путиндер бар. Азыр. Путинге чалып берчи. Алло. Путин. Сөгүнбөй сүйлө. Мен 12-кылымдан Баянхан. Жер бетине тынчтык берип жакшы жашачай. Улуу болуп кичүүлөргө өрнөк болбойсуңбу? Сени көрүп үлгү алсын. Дагы ким бар сүйлөшчү? Путинди болсо эсине келтирип койдум. Сизинпин бар. Ким Чен Ын бар. Ошо Путин менен салгылашып согушуп аткан Зеленский деген бар каната. Зеленскийге чалчы. Жанагындай эле сүйлөшө бересиз каната. Зеленский. Здрасте. Көп сүйлөбөй мени ук. Эмне эле ак эне бир тууган эл болуп бириң менен бириң батышпай, бириңди бириң тебелеп, бириңди бириң жемелеп жашап атасыңар, я. Канчалаган аскерлер өлүп кетти. Оор жүрөк деген барбы силерде? Мынабу казак менен кыргыздай болуп жашабайсыңар бия. Бир дасторкон үстүндө ырын-ырдап, бири-бирин сыйлап жашап келе жатат го. Акыл эсиңер болсо, казак менен Кыргызстан үлгү алгыла. Кыргызстан биз үчүн Кудай коскон көшүбүз, эң жакын одакташыбыз. Шын мәнде биз аударымыз аралас, тойларымыз, малдарымыз құралас, жатқан бауырлас халықтарымыз. Bir tilегим бар борма, bir дагы казак жарандын кредити жок болсун. Ey Vali, Karapen'de.